Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу сүйүктүү ардактуу биздин ар бир көрөрманыбыз. Баарыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Улуттук телерадио корпорациясы бүгүн Аяздагы Таймаш теледолбоорунун финалы достор! Ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле мыктылардын мыктысы буга чейинки чыгарылыштан тандалып келген финалисттер бүгүн бизде эң башкы баш байге үчүн ат салышат. Команда датагадан тышкары 2 эмес 3 команда биринчи, экинчи жана үчүнчү орун үчүн таймашат. Анда эмесе командаларга ийгилик каалайбыз. Экрандан эч кайда алыстабай кызыктуу оюнду биз менен бирге көрүңүздөр. Албетте, кызыктуу болот, өзгөчө сезимдер болот. Мындай мүмкүнчүлүктү колуңуздардан учурбаңыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, буга чейин да биз ар бир команданы тааныштырып келгенбиз. Албетте, азыр дагы биз сиздерди унутуп калбасын деп дагы бир жолу командалардын ар бирин сиздерге эсиңиздерге салып кол деп турабыз. Биринчилерден баштап, Тарел мырза, командаңыздардын аты? Командабыздын аты Достук. Биздин урааныбыз Достук жеңет жана биздин бийибиз Балгаймак сүткө той челек, бардыгын жалап кой челек. Наз элдин өрү. Достук командасы барбы? Ал эми бүгүнкү финалда ат салыша турган кийинки команда жанымда ушул тоолордун ээлери десек дагы болот. Бөрүлөр командасы. Капитан командасы сөз сизде. Улуу тоолордун ээси Бөрү командасы бүгүнкү финалга келдик. Кудай буйруса жеңиш биздики. Бөрү командасы. Бийибиз бар беле? Албетте биздин бөрүлөрдүн бийи бар. Ого келип бөрүнүн терисин тескери сыйрып туруп кийип алгам го. Эрте баштапсыз, Тарел мырза. Бөрүлөрдү даярдык ушундай. Ал эми үчүнчү команда кандай экен, бирге көрөлү. Аяздагы Таймаш долбоорунун 3-чү чыгарылышынын жеңүүчүлөрү, жеңилбести жеңген командалар менен азыр жанымда турат. Жеңебиз командасы. Маанайыңыздар кандай? Өтө сонун, маанай. Хей, кандай бизде? Хей да. Анда башка командаларга окшоп эле өзүңүздөрдүн бийиңиздерди да кандай койсоңуздар келет-е? Бийге чейин бул командаларды айтып коелучу. Биринчиден биз эметпейбиз, монтип дебейбиз. Анткени монтип балгаймак жалабайбыз биз. Анткени биз туугандар борбордон келдик тоого, ошон үчүн биз 1-2-3 деп туруп эле хай деп эле коебуз. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн финалда 6 этап, 3 командага ар дайым бирдей убакыт, упайлар берилет. Ал эми биринчи этап бул мергенчи. Бардыгыбыз эле таанышпыз бул оюн менен, ойногонбуз, шарттары түшүнүктүү, бирок эске салып өтөлү. Атайын даярдалган тегерек тактайча турат. Сиздер атайын даярдалган карыларды аласыздар дагы ошол тегерекченин аркы бетине өткөрүш керек. Эгерде ким 3 мүнөт убакыттын ичинде көбүрөөк кар чогулта алса, упайлар ошол тарапта. Кесиптештер, бардык командаларга Ийгилик! Ура! Аяздагы Таймаш финал азыр бизде биринчи этап башталганы турат. Бизде бөрүлөр даярдык күчтүү. Аны эмесе 1, 2, 3 баштадык. Азыр болсо бөрүлөрдүн даярдыгы буга чейин күч болчу. Бирок сиздер байкагандай эле киргизүү кыйыныраак болот окшойт. Канакей Айбек мырза, азаматсыз дейм десем тилек кашып кетпей калды. Кудайберди мырза буга чейин көптөгөн упайларды ала алган. Ал эми бул ирет кандай ийгилик жаратат чогуу байкайбыз. Алымкул мырза ракет жакшы. Бирок Айбек мырзаныкы да окшошпой калды окшойт.
мына биринчи экинчи кетти. Бизде дагы убакыт бар, дагы да болсо 2,5 мүнөт бар. Азыр байкайлы, эгерде чачырап кетсе кар упай эсептеленбей калат. Андыктан бардыгы түптүз. Үчүнчү. Бир орундан линиядан жылбай, эң негизи карларды чачыратпай салышы керек. Азыр болсо жакшы аракет көрүшүдө, бирок жыйынтык кандай болот байкайбыз. Али да болсо бизде убакыт кенен. Бөрүлөр аракет кылып атат, бирок карлар чачырап кетет окшойт, өзүңүздөр билгендей эле. Чамдаңыздар, 1,5 мүнөт убакыт калды. Эң негизгиси карлар чачырабай бүтүн бойдон берки тарапка өтүшү керек болчу. Азыр Кудаймерди мырза жинденген боюнча азыр мына азыр кийинкисин байкайлы. Алыкул мырза жинденген сыяктанып турат, бирок азыр Кудайберди мырза көргөзөм баарыңарга деп атат. Мына өзү айткандай эле упайды ала алды. 1 мүнөт убакыт бар. 1 мүнөт убакыт бар. Кийинкиси эми чамданып баштады. Соңку мүнөттөр ийгиликтүү болот окшойт деген ойдобуз. Кудайберди мырза канакей. Баракелди. Канакей десек чачырап кеттим. Негедир, бирок буга чейинки соккулар 30 секунд калды. Соңку секундтар, чечилүүчү мүнөттөр калды. Айбек мырза мейлеп туруп салайын деди эле, бирок тилекке каршы чачырап кетти. Азыр дагы да болсо 20 секунд убакыт бар. Убакыт болушунча азырдан сайын эле. Жок, тилекке каршы жок. Айымдар дагы чамдап жатышат. 9, 8, 4, 3, 2, 1, стоп. 3 мүнөт убакыт бүтү. 1, 2, 3 башталды. Анда эмесе мынакей. Азыр көрөбүз. Бул оюндун аты мергенчи деп аталат. Азыр ар бир катышуучу бул бутага дал ушундай карды тоголоктоп салышы керек. Азыркы учурда мынакей кызуу даярданып ойноп жаткан учуру Гүлназ айымдыкын көрөлүчү. Тилекке каршы чабылбай калды. Кийинки катышуучу Айгүл эжекебиз дагы чабылбай калды. 31 секунд өттү. Алдыда дагы 2,5 мүнөт бар. 1. Бирок тилекке каршы эсептелбейт. Анткени дал ушул кар бутага тийип калды. Азыркы учурда айымдыкын көрөлү. Тилекке каршы ойлоп атканбыз, бутага кирет деп, бирок тилекке каршы кирбей калды. Анда эмесе чамдаңыздар. Эмнегедир бул жеңебиз командасы аябай жай кыймылдап жаткан сыйт. Негизи бул оюнга шамдагайлык керектелет. Келиңиздер батыраак. 1 мүнөт өттү, дагы 2 мүнөт бар. Мынакей сүйүктүү көрүүчүлөр. Шашпай кылабыз, келиңиздер. Бир-бирден атайын айланыңыздар. Азыркы учурда бул жеңебиз командасында упай жок, бирок алдыда дагы упай болот деген ойдобуз. Биргеликте азыр байкап көрөлү. Ай. Келиңиз, Гүлназ айым. Өзүңүздөр көрүп аткандай, жеңебиз командасы абдан жай, ылдам эмес кыймылдап жатат. Бул дагы утулуп да калышы мүмкүн. Ошондуктан бизде мынакей бир гана мүнөтүбүз калды. Андыктан келиңиздер, чамдаңыздар. Жеңишке болот деген ойдобуз, бирок азыркы учурда бир дагы упай жок бул командада. Азыркы учурда 40 секунда калды. Болуңуздар, чамдаңыздар. Гүлназ айым, Жаныбек мырза.
келиңиздер, дагы 30 секунд калды, 30 секунда. Ооба. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, бул команда шашпай, жай кыймылдап жаткан учуру. Билбейбиз. Азыр 5 секунда калды. 4, 3, 2, стоп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин финал уланууда. Бизде азыр болсо мына даярдалган командалар Дарел мырзанын турган стойкасын эле байкаңыздарчы. Аны эмесе баарыбыз санайлы, убакыт берели. Достук командасы 1, 2, 3 кеттик, баштайбыз. Достор, урматтуу достор, чындыгында оюн аябай кызуу жүрүп атат. Бул жакта 3 команда ойноп атканда байланыштуу. Аябай ызычы бул жакта мына караңыздарчы, интриганттар толтурат. Бирине тоскоолдуктар ушундай жаратышат. Аракет кылып атат. Бул оюндун эң күчтүү оюнчусу, жана бул команданын эң күчтүү оюнчусу Минур Алтынбеков. Мурунку оюнда билесиздер, финалга чейинки оюндарда бир салганда 4-түү катары менен салып келген, урматтуу достор. Бул учурда аракет кылып атат, бирок жыйынтык жок болот, достор. Аракет кылып атышат бардыгы. Аракет кылып атат, бирок эч кандай жыйынтык жок болот, урматтуу достор. Буйрса упайлар жок. Бир упай кирди, туугандар. Эң сонун. Ержан мырзанын сокусу жок. Бара келди. Дарел мырзадан дагы бир очко эсептейбиз. Жалпысынан 2 очко бизде азыр бар экен. Аракет кылабыз. Назирайымдыкы жок. Аракет кылабыз, дагы да чамдаш керек. Мен кээде урматтуу достор ойлоп коем, ушул Минур Алтынбеков бала кезинде чүкөн аябай жакшы ойногом деп ойлойм да. Себеби дегенде ыргыткан жакка барат. Дагы тийип калды Тилекке каршы. Тийип. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бияка да көз салып болчу, бияка да көз салып коңуздарчы, караңыздарчы. Бияк өзүнчө бир мамлекет, ызычы бар. Өзүлөр ашып кетсе бир 2ден 3төн очко салып алганда, бирок буларга кыйын болуп атышат. Эмнеге бир. Бар айтор оюн аябай кызуу жүрүп атат. Урматтуу достор, времяны карайлы. Убакытты бир карайлы. Убакыт бар. Жалпысынан дагы 30 секунда бар. Урматтуу достор, убакыт аз калды. Акыркы секундалар. Кандай чечим, кандай жыйынтык болот? Болду экен. Акыркы 5 секундда. 1, 2, 3, 4, 5. Стоп, туугандар. Урматтуу достор, ушуну менен достук командасынын оюну жыйынтыкталды. Канча упай экенин азыркы алдыңкы убакыттарда чогуу билебиз. Урматтуу достор, мына мынтип Аяздагы Таймаш теледолбоордун мынакей биринчи оюну дагы жыйынтыкталды. Чындыгында оюн биз ойлогондон да башкача болду. Биз ойлогондон да башкача жыйынтыктар чыгып атат, эмнеге? Ооба, эмнегедир азыр ушул жерде биз кошо эмоциябыз жаркып турган чак дегенде жыйынтыкты айтардан биринчи 3 команда тең мыкты экен. Ооба, албетте. Чыры дагы, ыры дагы бар экен, Ооба. Бирок эскерте кетиш керек, Таймаш деген Таймаш, эреже деген эреже, линиядан өтпөш керек биринчиден, экинчиден каарлар жарым жартылай эмес, топ-толук болуп түшүшү керек. Да, месе жыйынтык чыгара турган болсок, эң төмөн упайлардан баштайлы. Мыкты аракет, бирок ошондой болсо дагы 3 упайдын ээси бул жеңебиз командасы болду. Куттуктайбыз! Жакшы. Кийинки команда аябай бири-бири менен ат салышты. Чындыгында эки тараптын чырлары дагы бар, күчтүүсү дагы бар. Ошондой болсо дагы бөрүлөр жана достук командасына бирдей упай берилип, 8 упай алынды.
кандай болду негизи? Oyunбу? Oyun негизи эң таза ойногон команда биз болдук. Биз анткени 3 деле киргиздик. Ыраазысызбы? Жок, биз өзүбүздүн жыйынтыкка ыраазыбыз, бирок наркылардан чындап эле эң көп уткан команда, киргизген команданын биринчи болуш керек эле деп ойлоп калдым да мен лично өзүм. Ооба, биздин көз караш биз. Анан биз экинчи болушубуз керек эле деп ойлоп калдык, а? Айтпайсыңбы? Неме деген, мындай жакшы сөз бар да, туугандар. Мына, Айтыңыз. алсыздан көрү күч жакшы, 2ден көрү 3 жакшы. Төрел мырза, коюңуз айтыңызчы, тартыш неден болуп чыгып атат? Чырлардын айынан болуп чыгып атат тартыш, талаш. Эң биринчи болуп тиги бөрүлөр командасы жаныбарлар ойношподубу? Анан алар заступ кылып ар бир киргизгенин эсептей беришиптир ойлорунда. Бирок ал туура эмес оюн болду. Анан переход кылышкан жок, айланышкан жок. Андыктан биз негизи жеңдик деп ойлойбуз, бирок тең чыгарып койду. Биз эми калыстарга бирок баш ийбиз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биз берген балдарга ыраазы элесиздер, Очко ыраазысыздар. Минур мырза, мурунку оюнда аябай активный болуп жүрдүңүз эле. Көп очкону негизи сиз салгансыз, эсиңиздеби? Мунусунда андай окшошпой калдыбы? Мунусунда могу биякта туруп алып тиги бөрүлөр аябай ызылдап туруп алат, ошол аябай тоскоол болот экен да. Короче, давка ошондой болуп кетти. А так ошентсе деле биз утулбайбыз го дейм буюрса. Жакшы. Жаңа гана биринчи этап соңуна чыкты. Бөрүлөр чындыгында жыйынтыкка каршы. Ыр менен чыр менен коштолгон биринчи этап жөнүндө кеп кылсак. Өздөрү деле көрдү элдер. Чынында. Эмне болгон? Анан эми мейли. Бирок бир упай кош керек, аз коштуртабыз десең. Болбойт мындай. Болбойт деп кыйкырсың. Сүйүктүү көрүүчүлөр, биз болсо экинчи оюнубузга кезекте беребиз. Анда эмесе экинчи оюндун жол жобосу менен тааныштырып өтөлү. Кар киши деп аталат. Катышуучуларга, оюнчуларга жалпы 10 мүнөт убакыт берилет. Ошол 10 мүнөттүн ичинде кардан аяз ата жасашы керек. Кимдин аяз атасы кооз, сулуу болсо, ошол командага 5 упай беребиз. Ал эми жеңилген командага 2 упай берилет. Анда эмесе кеттик, оюнубузду баштайбыз. 1, 2, 3 башталды. Достук командасы, бөрү командасы жана жеңебиз командасы. Ким алдыга биринчилерден болуп озуп чыгат экенин биз биргеликте байкайбыз. Жеңебиз командасынын капитаны Алишер мырза азыркы учурда эч нерсе кылбай жаткан өңдөнөт. Бул оюнга 10 мүнөт бердик. Азыркы учурда кайсыл команданын кар кишиси, аяз атасы, тагыраагы сулуу, кооз болсо, анда албетте 5 упай ал командага беребиз. Алдыңкы мүнөттөрдү биргеликте байкайбыз. Командалардын жарым оюнчуларында колгап жок экен. Бирок кантип бул оюнду ойноп жатышат, мага абдан кызык болуп атат. Кийин албетте оюн бүткөндөн кийин биргеликте сурап көрөбүз. Азыркы учурда кызуу таймаш дагы уланып жаткан учуру. Кийин биринчилерден болуп аяз атасын кооз кылып жасайт. 3 мүнөт кетип жаткан учуру, сүйүктүү көрөрмандар, азыркы учурда мынакей оюнчулардын бардыгы, катышуучулардын бардыгы өзгөчө кызуу дал ушул аяз атаны жасап жатат. Ал эми жанында чакалар турат, ал чакалардын ичинде суу турат, албетте аларга жардамчы болуп жаткан учуру. Анан биргеликте албетте аныктайбыз.
достук командасы өзгөчө сонун кооз аязатаны жасап жаткан учуру. Эми алдыдагы жеңебиз командасы жана бөрү командасы кандай аязаталарды бизге тартуулайт болду экен, аны албетте бир канча мүнөттөрдөн соң көрөбүз. Ушуга сайын очки. Иштеп тазалап атат. Эмне гана кылбай атабыз. Алда кол ушунчусун болмок. Мындай кол берип коңуздарчы. Турали, нормально. Зато Айгүл Чалова. Болду, түшүп калат болсо. Чоо, ти мордасын туура эмес айып койдуң. Ветка алып. Кайып экен. Оозуна кичинекей эле нормально да. Абдан кызык болуп турат чындыгында эле. Бул жактан жакшы көрүнбөй жатат, бирок ал кийинки мүнөттөрдө албетте бардыгын анализдейбиз, кимдики кандай болду, кандай жасалгаланды, анын бардыгын албетте калыстар тобу менен чечебиз. 9 секунд калды. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бүттү. Аяздагы таймаш теледолбоору бүгүн финалдын экинчи этабы соңуна чыкты. Азыр мен жанымда бөрүлөрдүн аязатасына көз чаптырыңыздар. Чындыгында менин оюмча бул спортсмен аязата окшойт, Биздин бөрүлөрдүн аязатасы жакынкы кышкы оюндарына даярданып атат. Азыр аяз оюндары болуп атпайбы? Анан ошон үчүн биз үстү чапан кийискен жокпуз, шарф орогон жокпуз. Үшөйт да, бул музыкант аязата. Өзү аранжировка жасат, Мусканалда редактор болуп иштейт бул аязат. Мусканалдын жаңы редактору экен. Ушундан эки жактан урдаган жокпуз, өзүбүздүн идеябыз. Алдында ботинкесин көрдүңөр да. Ушугөн билдирбей турат казчы. Краш биздин аязата. Краш аязатага кол чоолор болсун. Урматтуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, эми экранга жакыныраак келиңиздер. Азыр болсо достук командасынын аязатасын көрөлү. Достук командасы аязатаңар мага жакты. Үстүндө кийип турган бул эриби дейм. Бул аязата негизи булардыкы кийими жок, голый жүргөн аязата болуп атат. Бул биздин аязатанын кийими бар. Болгондо дагы бир бөрүнү жыга чаап туруп, терисин тескери сыйрып туруп кийип, тоң кылып. Анан тиги аркан менен отун сүйрөп келаткан аязата жаңы жылдын алдында эмеси бар, бабочкасы бар да, анан алдында музыка телеканалын көрүп музыка окуп келаткан чагы. Баракелди, эң соңу ал арчадан, Прическасын жашылга боёгон чачын. Айтор стили жакшы экен мунуку да. Браво, кол чабуулар болсун, эң сонун. Дал ушундай маанайда биз үчүнчү албетте команданын аязатасына азыр күбө болобуз. Эми келиңиздер, бул аязата тууралуу айтып өтсөңүздөр. Биринчиден биз да барбыз биякта. Ошол общий кадр менен да көрсөтүп коелу, биз да чогуу турабыз дегендей. Анан биз эч кимдин тери перизин сыйрыган жокпуз. Булар ошо сыйрышып жүргөндө жардам берип аттык буларга, тескерисинче. Мындай кылгыла, алда ботинканы жөн эле койгула, бирөөнкүндөй көрүнүп калат экен десек болбой коюп алышты. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин аязата бул рэпер да, рэп жазат. Бул 2002-жылы чыккан бул. Көп рэптер жазган да. Анан биз да бүгүн мындай кичине реставрация кылып эметтик. Ошол биз эң башкысы биздин командада мындай башка командага жаман сөз, акарат айтпайбыз. Мисалы, ау деп бөрүлөрдү шылдыңдабайбыз. Ортодо турган мындай өтө банальный ат коюп алган команда эмеспиз дегендей да. Жеңебиз деп эле үмүт кылып атасыздар, Жана ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр дагы бир нерсени баса белгилеп айтып өтөлү. Азыркы учурда Жаныбек мырза дагы айтып атат. Негизи аязата эч качан өзүңүз айтасыз, макул анда. Бул аязата деп айтылбайт биринчиден. Бул кар киши деп айтылат. Аязата деген бул башка. Бар жаңылап атабыз аязата деп. Берден сыртына куртка эч качан кар киши кийбейт. Негизи бул өзү кардан жасалган, үшөйт дагы. Экинчиден бутуна ботинкада кийбейт кар киши. Кар кишинин бут кийими дагы кар болот, бардык жери кар болот. Мына биздикиндей.
эми баардык командага ийгилик каалайбыз. Көбүн эсе албетте катышуучулар командалар аяз ата жасашкан экен. Ал эми сиздер өзгөчөлөнүп кар киши жасаган турбайсыздарбы? Азаматсыздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул оюндун жыйынтыгын чыгаралы, канча балл беребиз? Биз азыр кесиптештин оозунан баары чогуу алчу кандай болот? ооба, калыстар тобунун чечими менен кар кишилердин кооздугуна карап упайларды беришкен экен. Анда эмесе биринчи эле дароо жеңебизден баштайбыз. Жеңебиз командасы 4 упайга ээ болду. Азаматсыздар. Ал эми достук командасы жана бөрүлөр командасына тең упай берилип 5-5тен алып кетишти. Браво! Эң сонун. Албетте, ар бир командага ийгиликтерди каалайбыз, чын дилибизден куттуктайбыз. Ооба, командалар дагы оюндар бар. Эч кайда кетпейбиз. Андыктан бул оюн менен гана чектелбейбиз. Ардактуу көрөрмандар, оюн болгон жерде сөзсүз түрдө сөз болбой койбойт экен кесиптештер. Биз улантабыз, бизде кийинки этап старт алат. Аны эмесе кийинки этабыбыз бул чана драйв деп аталат. 4 этаптан турат. Команданын 2 катышуучусу бири-бирин тоскоолдуктарды бузбастан сүйрөп маарага чейин барат. Анан кайра стартка чейин орун алмашып түз сүйрөп келишет. Ал эми экинчи бул кийинки катышуучу чанага көмкөрөсүн жатып алып тоскоолдуктарды бузбастан маарага чейин теип барат. Кайра түз сүйрөп стартка келет. Ал эми үчүнчү бул бир мырза бир айымды көтөрүп барып, кайра жетелешип жуурулуп келет. Ал эми төртүнчүсү бир кашыкка тоголук кардан жасалган шарикчени салып, түшүрбөй маарага чейин барып, кайра стартка чейин келиши керек. Ал эми ушул 4 этапты тең туура так аткарган командага биз албетте упай беребиз. Ооба, ошондой эле убакыт дагы эске алынат. Кайсы команда биринчилерден болуп келсе маарага жана ошондой эле эрежелерди бузбаса, демек жеңиш ошол тарапта. Бардык командаларга ийгилик каалайлы дагы, биз оюнубузду баштайлы. Аяз ата матч эле долбоору финал, бизде 3-чү этап бөрүлөр командасы кийинки этапка даярдык күчтүү. Даяр болсоңуздар, 1, 2, 3. Убакытты калыстар тобу карап турат, секунданы ар бирөөнү баалап, кайсы команда эрте келсе, кайсы команда аз убакыттын ичинде бардык этапты басып өтсө, демек жеңиш ошол тарапта. Бөрүлөр жакшы аракет кылып атат, эң негизгиси стартка жеткенди да билиш керек. Тилекке каршы бөрүлөрдүн бир катышуучусу кулап калды, бирок биз ишенебиз, Айбек мырза болушунча сүзүп келгендей эле болду. Сууда азыр чуркаган боюнча кайрадан стартка жетет. Стартка жетет дагы 3-чү катышуучу жонуна көтөрүп алып туруп чуркап келиши керек. Алкул мырза, биз ишенебиз. Алкул мырза маарага жетип айланганды унутпашы керек. Бул эң негизги эрежелердин бири. Эми кайрадан стартка жөнөп калышты. Эми соңку 4-чү бөлүгү бул кашык менен кар. Эң негизгиси ушул тоскоолдуктарды аттап өтүшү керек. Кудайберди мырза, Азамат чуркады. Убакытты азыр калыстар тобунан чогуу бирге байкайбыз. 1, 2, 3 баштайбыз. Мынакей Алишер мырза менен Гүлназ Чыныбек кызы. Келгиздер батыраак. Абайлаңыздар. Өзүңүздөр көрүп аткандай дагы бул жактан биздин флагбосту дагы түшүрүп иди. Оюндун шартын бузуп атышат, бирок аны дагы калыстар тобу эске алат. Кийинки катышуучу бул Жаныбек Коңолбаев. Келиңиз шамдак айлык талап кылынат азыр бул оюнда. Биргеликте байкайбыз. Бакалашкалар түшүп калды. Чуркаңыз. Кийинки катышуучу кыргыз эстрада ырчысы Айгүл Чалова. Дал ушундай кашыкка атайын карды салып, эми ошону түшүрмөш керек. Азаматсыз. Келиңиздер батыраак. Дароо эле 3-чү этабына келди Жаныбек мырза менен Айгүл Чалова. Келиңиздер батыраак. Азаматсыздар. Дал ушундай сүйүктүү көрөрмандар.
оюн жыйынтыкталды. Урматтуу достор, мынакей Жанат Раевдин бизде достук командасы баштаган турат, анда эмесе баарыбыз чогуу санай бер. 1, 2, 3 баштадык. Биринчи эле достук командасына мынакей Супсулу Татынакай биздин кесиптешибизди Дариэл мырза болгон күчү менен сүйрөп баратат. Аракет. Чурка бурду сайын кулап калбаңыз ай. Эң сонун мыкты башталды. Көрөбүз эми алдыңкы убакыттарда кандай жыйынтык чыгарат, канча убакытта, канча секундада келет болуп. Жеңиш достук командасында да жыймайып калышты. Төш менен жатып алып, Минур мырза аракет кылып келатат. Минур мырза мага буга чейин айткан, тамак жеген эмес Даргин деп айткан, бирок чындыгында эле бас айланып кетти окшойт бул учурда. Аракет кылды, жакшы, эң сонун. Кийинки мынакей Эржан мырза болгон күчүн салып, Назарайымды көтөрүп чуркап бараткан учуру. Көрөбүз кана эмесе. Акыркы чурко. Акыркы карды мынакей. Биз тамак жеген эле кашыкка кар салып алып чуркап келиш керек эле, бирок кар тилекар түшүп кетти. Ошондо карабастан дагы бирок улантып кайрадан баратат. Дариэл мырза чуркаш керек бул учурда. 1, 2, 3. Эң сонун канча секундада, канча убакытта келгенин биз албетте алдыңкы убакыттарда билебиз, урматтуу достор, баарыбыз. Алсабай туруңуздар. Улуттук биринчи канал, музыка телеканалы жана анын ичинде 1000 кыял ФМ радиосу аяздагы таймаш долбоорубузду улантабыз. Бүгүн болсо финал, азыркы учурда 3-чү этап, 3-чү оюнубузду жыйынтыктадык. Ооба, Чанна Драйв жан гана жыйынтыкталды. Бизде болсо жыйынтыктар дагы бар. Канчалык кыйын 4 этап болсо дагы катышуучулар жакшы аракет кылышты. 4 упай деп жогоруда айтылган. Анда эмесе эң эле аз упайдан баштай турган болсок, 1 мүнөт 21 секундта келген жеңебиз командасы 2 упайга ээ болду. Куттуктайбыз. Ал эми кийинки команда 1 мүнөт 14 секундта келген Бөрүлөр командасына 3 упай. Ал эми 1 мүнөт 13 секундта биринчилерден болуп келген достук командасы 4 упайга ээ болду. Азаматсыздар. Достук. Төлө кийинки этаптын оюну тапкан тапалак, колго түшкөн шапалакты биз бала кездеги оюнчу элек. Дал ошол оюнду биз азыр ушул командаларга берели деп турабыз. Урматтуу командалар, ушул жерде, ушул эле биз айланды чөйрөбүздө каарлардын астында алмалар катылган. Ошол алмаларды кайсыл команда көбүрөөк топ таап жыйнап келсе, ошол команда жеңишке жетет деп айталы. Эске салсак, ар бир командага бирден чакалар берилет. Канча алма, ошончо упай. Бардыгы калыс тартууга карап өзүңүздөр санап да турсаңыздар болот. Анда эмесе бардыгына биз 2 мүнөт убакыт берсек, жакшы болот го дейм. Бардыгына 2 убакыт берели, 2 мүнөт убакыт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул командаларды көрүп мен аябай таң калып атам. Чын, бир нерсе көргөнбү эмес билбейм. Жердин баарын караңыздарчы. Тизелеп отуруп, бардык нерсени издеп атат. Айтор, каардын астынан бир гана алма эмес, салафан, бүт баарын суруп чыгып атышат булар. Бир аз дагы болсо да мындай жаратылышка пайдабыз тийгизип, мусорларды тазалай кетели деп атабыз. Ошол. Урматтуу телекөрүүчүлөр, оюн аябай кызып жүрүп, баары издеп атат. Жөн турган командада эч ким жок. Айымдардан бери мына каарга баштарын салып издеп аткан учуру. Сонун. Бизде убакыт кетип атат бул учурда. Дагы ровно 1 мүнөт убакыт бар экен, урматтуу телекөрүүчүлөр, кетип атат. 1 мүнөт убакыт бар, издейбиз, жамдайбыз. Командалар, акыркы чечүүчү оюн. Азаматсыздар. Дариэл мырза алманын баарын колуна жыйнап жүрөт. Бутуна суу кирген менен иш жок такыр. Сонун. Аркы секундалар калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ала топ коюнунда дал ушундай оюндар ойнолсо эң сонун болот. Чындыгында ден соолукка да пайдалуу. Үшүгөнүнө карабастан, буттун таманынан суу өткөнүнө карабастан атор ойноп атабыз го чечкин. Чарчадыкпы? Издейбиз.
Бул кардын астында жалпысынан 60га жакын алма бар негизи. Издеш керек, чамдаш керек. Андан тышкары болчу. Акыркы секундалар. Стоп, бүттү, токтоду ойун. Ардактуу көрүүчүлөр, тапкан тапалак оюнун жыйынтыгын чыгарууга даярбыз. Менин алдымда бөрүлөрдүн чакасы Достук жана Жеңебиз. Анда кезек менен санап баштайлы. Бөрүлөр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Чакада эч нерсе калган жок. 11 алма. Эң сонун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, кийинки команда Достук командасын мен санасам таатка чейин санайм окшойт. Азыр көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жок, бүттү. Жалпысынан 6 алма. Азыр болсо биз албетте Жеңебиз командасынын алмаларын санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чакада эч нерсе жок. Эң сонун 11. Ошондо бул оюндун жыйынтыгы Бөрүлөр командасында 11 упай, Достук командасында 6 упай, Жеңебиз командасында 7 упай болду. Эң сонун. Калыстардын жыйынтыгы менен биз анда баштай турган болсок, 17 упай менен Жеңебиз командасына кол чабуулар. 3-чү орун. Оюн үчүн бүгүнкү ушул жактагы мындай суук аба ырайына карабай, ысык эмоциялар үчүн, аракетиңиздер үчүн рахмат деп бир кол чаап койбойлу жалпыбыз, команданын ар бир мүчөсүнө ыраазычылык каттар жана ошондой эле албетте медаль. Тапшырабыз капитан командасы, келиңиз. Ал эми экинчи орунда 24 упайды топ-топ жеңишке жетише алышкан Достук командасына кол чабуулар. Достук командасы. Эми, урматтуу телекөрүүчүлөр, Аяздагы Таймаш теле долбоорунун финалынын жеңүүчүсү 29 упай менен Бөрүлөр командасы. Кол чабуулар! Бөрүлөр! Малатсы. Бул чындыгында ынтымак достук кербени болду. Ошондуктан бардыгыңыздардын жеңишиңиздерди, ушул жерге чыгып финалга келгениңиздер дагы жеңиш деп билебиз. Күмүш медалдар кут болсун. Ал эми жеңүүчүлөргө алтын медалды тапшырып койууга уруксат этиңиздер. Куттуктайбыз. Бул кубок сиздер үчүн. Жана ошондой эле Ал эми Аяздагы Таймаш теле долбоорунун башкы өнөктөшү Мега мамлекеттик уюлдук операторуна өзгөчө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жеңүүчүлөргө атайын ушундай сонун белектерибиз бар. Анда эмеси ыйгаралы. Аяздагы Таймаш теле долбоорунун финалы буга чейин бир нече этаптардан өтүп, бүгүн финалда ат салышкан биздин жеңүүчүлөрүбүз. Бирөө эле эмес, бардыгы 1-чи, 2-чи жана 3-чү орундун ээлерин биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ооба, урматтуу командалар, биз сиздерге бир эле нерсени айткыбыз келет. Биз сиздерди бул жакка чакырып беттештирип, коюштан дагы тышкары сиздердин ортодогу достуңуздарды бекемдеш үчүн дагы бул Таймашты уюштурганбыз, туурабы? Ал эми улуттук 1-чи канал, музыка телеканал жана Мен Кыял ФМ радиосунун жалпы жааматына дагы бул нөтөрдө терең ыраазычылыгыбызды билдирип өтөлү. Жана ошондой эле биздин демөөрчүбүз Мега мамлекеттик уюлдук оператору. Ал эми биз менен бирге экран артында болгон ар бир көрөрманга албетте ыраазыбыз. Ооба, кызмат болгон мен Айзада, Арген, Нуриза, жалпыңыздарга биз чын жүрөктөн бир гана жакшы нерселерди каалайбыз. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, жаратылышыбыздын кооздугу бүт дүйнө жүзү суктана берсин. Барыңыздарга көрүшкөнчө. Сак саламатыңыздар!